Бул KG сайты даярдаган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Үстүбүздөгү жылдын 13-14 июнь күндөрү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити өттү. Шанхай кызматташтык уюмуна 8 мамлекет — Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан мүчө. Ал эми Афганистан, Белоруссия, Иран жана Монголия өлкөлөрү байкоочу катары катышты. Ал эми жыйынды 500төн ашуун чет элдик жана жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү чагылдырды. Президент Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде сүйлөп жатып, уюмга мүчө болгон мамлекеттердин коопсуздугуна коркунуч алып келчү экономикалык кылмыштар тууралуу айтты. Эл аралык мүнөздөгү экономикалык кылмыштар бар. Адатта алар баңгизат жүгүртүү, аткезчилик жана акчанын изин жашыруу менен байланыштуу. Жыйынтыгында бул нерселер мамлекетке коркунуч жаратат, деди ал. Ошондой эле экономикалык кылмыштар менен күрөшчү орган түзүүнү сунуштады. Бүгүн 14 июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынынын жыйынтыктары боюнча Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин Бишкек декларациясына кол коюлду. Россияда Чыңгыз Айтматовдун кубогу үчүн өткөрүлгөн көкбөрү боюнча эл аралык мелдеште Кыргызстандын Атол командасы 1-орунду багындырды. Турнир 2020 жылы жарыялана турчу Кыргызстан менен Россиянын кызматташтык жылына даярдык катары өткөрүлгөн. Бул KG сайтына жазылып, жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.